Кудай сактасын, бир кыз өзүнүн этеккерин ичирип коет. Сыйкырлап. Өзүм айылдык жигиттин простой дейин бе. Жин менен ооруган киши кадимкидей контактка чыгат, сүйлөйт. Керек болсо жин шайтанды сыйкырлап туруп, адамга киргизип коет. Же сүйүп калган жин деле айтат да. Ошол адам эркек болобу, аял болобу өлмөйүнчө мен чыкпайм дейт. Элибизде баягы көралбастык деген нерсе жакшы жайылган да бизде. Көз тийүүнү кантип айырмаласак болот, ошондон кантип сактансак болот? Көз тийүү бир гана адамга тийбейт. Көз тийүү төөнү казанга, адамды мазарга дейт. Саламатсыздарбы, Сокол медианын көрүүчүлөрү, деги эле элибиздин ичинде динибизде жиндер тууралуу, сыйкыр тууралуу көп аңыз кептер айтылып келет. Дал ушул теманын алкагында сүйлөшүү үчүн бүгүн Манас Темирбек уулуна келип калдык. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Кош келипсиздер биздин мечитибизге. Атым Манас Темир уулу. Негизи мен кесим боюнча илим жолунун ошол Кыргызстан Ислам университетинде окуганбыз. Анан бул жаатында высшее образование бар, дини. Бул жаатында болсо 5-6 жыл болду. Жин оорусу менен ооругандарды ыйык Куран менен дарылап, жин менен ооругандарды, анан сыйкыр менен ооругандарды, көз тийгендерди колубуздан келишинче себеп болуп, ошол шифа таап атышат. Манас баке, деги айтсаңыз, динибизде дагы жиндер тууралуу, сыйкыр тууралуу айтылып келет эмеспи? Жиндер биздин жашообузда дагы аралашып жашашабы? Ооба. Алгач жин деген сөз эчтин ошо аныктанбасын айта кетейин. Жин деген сөз бул жанна деген сөздөн чыккан, бул тосулган, көзүбүзгө көрүнбөгөн нерсени айтылат да. Жин ааламы деги эле шайтан менен жин бул экөө тең. Алла Таалам ошол оттон жаралган, экөө теңичи. Адам баласы болсо эмне? Топурактан жаралган. Ал эми Куранда болсо жин деген сөз 22 жолу айтылат. Жиндер деген көптүгү 7 жолу айтылат. Ал эми шайтан деген сөз Куранда 68 жолу, шайтандар деген сөз Куранда 17 жолу айтылат. Манас баке, айтсаңыз, 6-7 жылдан бери баягы жин кирип кеткен адамдар менен дагы аларды дарылап, айыктырып жүрөм деп атпайсызбы? Алгач алар келгенде кандай акыбалда болушат? Алардын ичинде жин бар экенин кантип билсек болот? Шариятыбызда дагы кичине талаш маселе бар, адамга жин киреби же кирбейби дегенчи. Көбүнчө алымдар айтат, тийип кетет депчи. Биз болсо кирет деп айтабыз. Анткени пайгамбарыбыз хадисинде айтат, яжри мажрима дам хадисинде жин шайтан болсо адамдын кан тамырында жүрөт дейт да. Демек биз практикада көп байкап көрүп келебиз. Кадимкидей жин менен ооруган киши кадимкидей контактка чыгат, сүйлөйт. Ичиндегисини ар кандай үнү өзгөрүп сүйлөйт да. Аял болуп кирет, мисалы үчүн адамга, жаш бала болуп кирет, киши эркек киши болуп кирет да. Аларды мисалы үчүн көп убакыт талап кылынат. Ошол өзүбүздүн авторсуз методдор менен окуп, колубуздан келишинче чыгарганга аракет кылабыз да. Мындай да, багышчылар болсо, аларга жиндер, жин шайтандар баш ийет да. Алар баш ийдирип алышат да. Ушундай учурлар болгон. Керек болсо жин шайтанды сыйкырлап туруп, адамга киргизип коет. Көрдүңүзбү? Адамга киргизип коет. Андай адамдарды өтө көп убакыт окуш керек. Андай көп болгон. Анан мисалы үчүн адамга кандай учурда мисалы үчүн жин кирет десе, катуу корккондо, катуу коркот, катуу ачууланганда, катуу сүйүнгөндө, баяндай жаш балдар ошол күн батканда, шам намазынын убактында жаш балдарды биз үйгө киргизбей койсок, пайгамбарыбыздын осуяты бар, үйүңөргө жаш балдарды көчөгө чыгарбагыла депчи. Киргизбей койсок, жин кирип кетиши ыктымалы бар да. Анткени
күн батканда 1 саат аралыгында жиндер кадимкидей адамдар менен аралашып жүрүшөт да. Ошондой учурларда жин кирет. Анан кадимкидей бакчылар болсо, сыйкырчылар, ошол магия деп коет орусча. Бир буюм болсо эле болду да, ал любой буюм. Эчкинин туягы болобу, айвандын башы болобу, тоок өзү, мышык башка, же ине болобу, көз мончок, кыскасы ошол буюм болобу, ошол буюмга атайын түрдүү сыйкырларды эметишет да. Анан практикада болгон баягы атайын бакчыга барып, $1000, $5000, $10,000 чейин заказ кылышып, ошол эмне себептен десе, адамдын көралбастык бар да адамдачы. Мисалы үчүн бирөө бир бизнес жаатында бир өркүндөп өнүгүп кеткен болсо, балким машина сатыппы, же магазин ачыппы, же тордойдо бир место ачыппы, аны көрө албай калып түрдүү сыйкырлашат да. Кадимкидей мүрзөгө барып, мүрзөдөн ошо топуракты алып, өлгөн адамдын ошого сыйкырлашып, ошол местосуна чачышат да. А биз аларга ошол сууга дем салып берип, ошол местоңузга барып чачыңыз деп кадимкидей эмет беребиз. Анан үйдү дагы тазалап беребиз да. Ошол эле сууга дем салып, анан тузга морской соль деп коет, ошого дем салып, анан мыктагы бир эреже бар, метод бар. Мыкка дагы атайын аятты окуп туруп, ал мыкты үйдүн 4 бурчуга, эгер үй сыйкырланган болсо, үй баягы чачылган болот да. Үйдүн 4 бурчуга кагып койсо, ичине жиндер кадимгидей качып кетет. Бул көбүнчө мисалы ойлошу мүмкүн, бул китептерде келет да, бул фантастика депчи, бул молдо ким нени сүйлөп атса деп ойлошу мүмкүн. Бул китептерде келген, бул эч кандай магия эмес, башка эмес. Бул биздин ошол ата-бабаларыбыз, чоң аалымдарыбыз практикада аткарып келген иштер да. Ушундай. Ал сыйкыр жөнүндө сөз кылсак, сыйкырды кантип билсек болот? Адам бири-бирин да сыйкырлай алабы ошондой? Ооба. Мен сизге алгач ошол сыйкырлардын түрлөрүн айта кетейин. Сыйкырдын түрү аябай көп. Сыйкыр бул иллюзия да, көз боюмчулук. Мисалы үчүн бир адамды башка адамга сыйкырлаганда анын түсүн, келбетин бир айванга окшотуп коюшу мүмкүн. Карышкылуу, маймыл, башка бирдеке окшоп коюшу мүмкүн. Иллюзия да. Бул сыйкыр ошол Муса алейхиссалам доорунда, пайгамбардын доорунда аябай өнүккөн да. Анын окуясын билсеңиздер керек. Аябай өнүккөн. Сыйкырдын түрү аябай көп. Биринчиси ажырашуу. Поворот, отворот деп коет орусча. Ажырашуу үчүн жасалган сыйкырлар бар да. Мисалы үчүн ас-сахр тафриq деп коет. Бул жубайлар ортосунда. Сиздин практикаңызда болду беле? Мага толтура келет да. Ошол эле жубайлар келишет. Бирден бир ажырашкан себеби ошол. Статистика боюнча негизи бир 30-40% десем болот, Кыргызстан боюнча да. Атайын келишет. Күйөөсүн көрө албайт, же күйөөсү аялын көрө албайт. Алыста жүрүп калса бири-бириненчи. Күйөөсү үйдө, күйөөсү көчөдө, жумушта болуп, аялы үйүндө болот, бирок сагынат да, кадимгидей чала берет да. А үйгө келгенде кадимгидей жийиркенип көргүсү келбей калат, ачуусу келет, ажырашкысы келе берет оюнда. Экинчи баш көп ооруйт. Экинчи сыйкырдын түрү бул ас-сахр махабба. Бул орусча айтканда приворот. Бул жанагы отворот дедим беле, ажырашуу ниетинде. Бул жубайлардын ортосунда жасалат, бир туугандардын ортосунда жасалат. Ата балага, апа кызга, достордун аралыгында ошол үчүн ажырашуу үчүн, мамилесин бузуу үчүн жасалат да. Ал эми махаббат деген баягы ушундай түрү бар. Мисалы үчүн Кудай сактасын, бир кыз ушундай окуялар болгон. Кыз бир жигитти сүйүп калат дагы, ачык эле айта берейин, өзүнүн этек кирин ичирип коет, сыйкырлап. Ошондо дагы баягы сүйүп калуу үчүн мени. Аны аябай сүйүп калганда, сүйүп калуу үчүн, өзүнү кайтаруу үчүн ошондой иштерди аткарат да. Анын түрү аябай көп.
Ал эми экинчи түрү ал сахибул жунун, бул жиндиликке алып келүүчү. Адам кадимки жинди болуп калат да. Ал сыйкыр. Экинчи түрү, кийинки түрү болсо as-sihr al-хаватиф. Бул адамга васваса, күмөндү жаратуучу сыйкыр. Шайтанды кадимкидей шайтан жиндерин жиберет, жөнөтөт адамга. Ал адамда кадимкидей күмөн жарала берет да. Мисалы үчүн душка кирип 2 саат жуунат. Чайканып жууна берет да. Суу тийип калды экен деп эле күмөн сына берет да. Ажатканага туалетке кирсе 3-4 саат чыкпайт, тура берет. Ал эми дагы түрү бар. Жинди сүйдүрүп киргизип коет. Влюбленный жин деп коет, чогорусча. Махаббат. Сүйдүрүп киргизип коет. Ушуна көбүнчө айымдарга кирет. Айымдарга кирет, эркектерге да кирет да. Анан сыйкырланбай туруп дагы кириши мүмкүн. Бул кандай абалда десе, айрыкча ошол аялдар баягы эмеге жакын эмеспи? Буюм тайымгачы, алтынга, күмүшкө, башка. Аялдарга көп кирет. Аялдар өзүнүн сулуулугуна суктанса, өзүнүн эгоистичне мындай сүйүп калса, көп күзгүнү карана берсе да. Мисалы үчүн ачык эле айтканда, өзүнүн фигурасына суктанып, кийим алат да, жаңы кийим алып, фигурасына суктанып, карачы мен кандай сулуумун, кандай красавицамын деп өзүнө суктан эметсе, анан ал кийим чечет да, мисалы үчүн, ачык айтканда. Анан баягыны ал ойлойт да, мен жалгызмын депчи. Жок, жалгыз эмес. Жанында сөзсүз шайтан жин бар да. Ал көрүп, карап, сүйүп калат да. Анан билесиз, мисалы үчүн жигит кызды же кыз жигитти сүйүп калса, көп аракет кылат го. Ошол же турмушка чыгып алайын, же алып алайын, үйлөнүп алайын депчи. Жин кадимкидей ошондой аракет кылат да. Кадимки аракет кылып, кадимкидей кирет. Андай учурлар аябай көп болгон да бизде. Эми кийинки түрү болсо as-sihr rab дейт. Бул эркек кишини импотенцияга алып келүүчү. Кадимкидей аял киши мисалы үчүн жакын албай калат, жыныстык жагынданчы, тарабынан десек болот. Слабость, половая слабость болот. Мисалы үчүн жыныстык тарабынан аябай алысырап кетет. Ачык эле айтыш керек, эл билиш керек да, эми сиздерге. Кийинки as-sihr ta'til az-zawaj. Бул үйлөнүүгө тоскоол болуучу сыйкыр. Мисалы үчүн кыз ойго жетти, 18-19 жашка чыкты, турмушка чыгайын дейт, аны сыйкырлап коюшкан, турмушка чыга албайт. Жугуш келет, сөйкө салып бир жигит жакшы көрүп калды келет дагы, жакшы үй бүлөдөн. Туруп эле кайнып калат да. Анын оюну жин шайтан бузат. Же болбосо жигитти дагы кадимкидей мындай бойго жеткен, шарты бар, үйлөнөйүн дейт бир кызга. Аны деле эме не кылат? Сыйкырлап коюшат дагы, атайын ошол сыйкырдын түрү менен. Ал кайсыл кызга барбасын, жуучулукка отказ. Кыз тараптан болобу, бала тараптан болобу, отказ боло берет да. Анан дагы сиздерге айта кетейин, жиндин дагы 3 түрү бар. Бул түрлөрү болсо, учуучу жин. Ал жиндердин кадимкидей эмне канаты бар, алар учушат да. Экинчи түрдүү жиндер булар болсо, айван кейпинде. Мышык, ит, жылан, чаян жана адамдын кейпинде дагы боло берет да аларчы. Үчүнчү жиндин бөлүгү бул келип кетүүчү жиндер. Булар адамга мындай адамды коркутушат, бат ачууга алып келишет. Адамдарга мындай жакшы сактанбай койсо, мисалы үчүн кандай күнөөдөн адамга кандай учурда да жин кирет десе, адам күнөөгө баш аягы батып кетсе, арак ичип кетет, же түнкү клубтарга барып, башка күнөө иш кылып, адамдарды жамандап, айтор Алладан алыстап, шайтанга жакынлаган адамга сөзсүз жин кирет. Адамга көз тийсе дагы жин кирет. Жиндин дагы адамга көз тийсе дагы жин кирет. Көрдүңүзбү? Ушундай. Манасбек, айтсаңыз, сиз кандай жиндер менен практикаңызда жолуктуңуз эле?
Практикада ошол көбүнчө сыйкырлап киргизилген адамдар болот да. Алар деле баягы күчтүү, алсыз деп билинсе керек, э? Алар деле күчтүү болот аябай. Айтам го баягындай аларды сыйкырлап туруп алар киргизип коет да. Аларды бир айлап окуш керек, дем салыш керек. Дем сала берсе алар баягындай күчүн жоготуп чыгып кетишет да. Ушул учурлар болгон, баягы окуй бересиң, ошо эме чыкпай коет алар. Алар өлүмгө жасалган сыйкыр болот да, мисалы үчүн. Ал мен өлмөйүнчө мен чыкпайм дейт. Же сүйүп калган жин деле айтат да. Ушул адам, эркек болобу, аял болобу, өлмөйүнчө мен чыкпайм дейт да. Аларды мындай андай түр ооругандарды бир акырын мындай дем салып тура бериш керек да, чтобы адам өзүнө кол салбаш үчүн. Адам кадимкидей жиндүү болуп калат. Кадимкидей жин менен ооруган адам денеси ысып кетет, башы ооруйт, адамды көрө албай калат, көргүсү келбей калат, ызычууну көргүсү келбей калат, караңгылыкты жактырып калат. Үй бүлөсү менен уруш жаңжал боло берет, мисалы үчүн. Дагы эмне? Үйгө киргенде баш ооруйт, мисалы үчүн. Кусу келет. Дем салганда кадимкидей денеси ысып, кызып, аябай кыйналат да. Баягы кыйкырып. Денесинен агымдай көрүнөт, мисалы үчүн, кадимкидей жылган жинчи көрүнөт, билинет да. Сиз мындай байкадыңыз беле? Ооба, байкадым да. Билебиз да. Анан ошол хижама дагы бар го. Хижама аркылуу дагы жиндерди чыгарса болот да. Жин, шайтанды көз тийген болсо, ошол хижама калса, кан чыгарса, адам денесине баягы хижама. Ошондой учурда дагы эме эффект бар да. Элибизде баягы көрө албастык деген нерсе жакшы жайылган да бизде. Көз тийүүнү кантип айырмаласак болот, ошондон кантип сактансак болот дегиле. Пайгамбарыбыз хадисинде айткан, ал-айну хаккун деген. Көз тийүү бул чындык деген да. Ал-хасад деген дагы бар. Көз тийүү бул экиге бөлүнөт да. Суктануу биринчиси, экинчиси болсо көрө албастык. Мисалы үчүн мен практикада болгон, айылда турам да негизичи, айылдан келип кетип. Өзүм айылдык жигитмин, простой дейинби. Апам айтып калчу да. Бир аябай семиз уй болчу экен, айбан. Семиз уйду бир киши аябай мындай көзү түшүп мактаган экен да, аябай сүттүү семиз уй экен депчи. Анан ошондо жана апам айткан экен. Бычагыңарды даярдай бергиле деген экен. Эмне үчүн дегенде, жанагы кишинин көзү аябай курч экен да. Өзү ага чейин дагы бир чоң ташты дагы мактаган экен ошол киши. Көзү түшсө, элдер кайра ошол ташка келип караганда экиге бөлүнүшкөн да. Жанагы уй болсо, бир күн өтпөй, 2 күн өтпөй өлүп калыптыр да. Бул адамга көз тийүү бир гана адамга тийбейт. Адамга, машинеге, үйгө, жансыз жана жандыктарга тие берет да. Адамга көз тийсе, мисалы үчүн башы көп ооруйт, шай кетип калат, мындай жумуш кылгысы келбей калат, жумуш тосулуп калат, да? Шишип кетет, жарыктап кетет. Аш казаны вздутие живота болот, шишип кетет. Ичегилер шишип кетет. Баягындай адамдан кадимкидей ачык эле айтканда газ чыга берет. Анан денесинде кызыл тактар пайда болуп, кайра жоголот да. Бул сыйкыр адамды өлүмгө алып барат. Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Көз тийүү төөнү казанга, адамды мазарга деген хадис бар да пайгамбарыбыздынча. Манысбайке, сизге келип жүргөн адамдардын окуяларын айтып берсеңиз, мисалы айтып атпайсызбы, кыздар балдарды жакшы көрүп калып, аларга окутуп коюшу мүмкүн деген сыяктуучу. Ошондой кызыктуу дейлиби же коркунучтуу дейлиби? Бул коркунучтуу албетте. Сыйкыр мен алектенген, Кудай сактасын, адамды динден чыгарат. Ошондой окуя болгон, бир эжеге өлүмгө жасалган, сыйкыр болгон да. Анан дем салганда ал жин кадимкидей сүйлөшүп калдык. Контактка чыкты. Курчакан жасалып, адамдардын баягы кулпу бар го, кулпу менен, чынжыр менен оруп байлап, эмелердин инелерди сайгылап коюп, ошондой сыйкыр менен жасап, адамды кадимкидей
рак оорусуна дагы эметишет. Караңыз. Рак, өлүмгө, баспай калсын, импотенция болуп кетсин, балалуу болбосун деген дагы сыйкырдын түрү бар. Мен бир досум бар, ал деле дем салат. Нурсейит деген досум. Ал өткөндө айтып калды, бир врачка дем салдым дейт. Ал врач, чоң эле врач экен дейт. Рак оорусуна ооруган экен да, язва желудкачы, рак, ошол вызывающий. Көп лечение кылыптыр жанагы врач. Көп больницага барыптыр, четке барып келип, чет жактарга барып келиптир. Анан акыркы үмүтүм не? Үмүтүм дем салуу эле калды деп досума кайрылганда, досум кадимкидей дем салганда, кадимкидей ак нерсени аралаш бирдекелерди кусуп, бир канча сеанс өткөрүп, шифа таптыр да. Анан багышчылар болсо акча үчүн эмне кылышпайт. Акча үчүн эмне кылышпайт. Алар ошол жин шайтандар менен келишим түзүшөт да. Аларга кадимкидей сыйынат. Жанагы эмне? Сыйкырчы. Иблис деп коет, ифрит деген түрү бар. Ошондой жиндердин, шайтандардын башчылары болот да. Аларга кайрылат. Ошондой болгум келет дегенде жанагы экөө бири менен келишим түзүшөт, ыйманын ага сатат. Жанагындай туура эмес иштерди аткарат, Куранды өрттөйт, Куран туалетке ыргытат, ошого сыйынат. Эгер ушундай кылсаң, биз сага баш ий беребиз деп өзүнүн кармагындагы жин же шайтанды баш ийдирип коет. Жанагы сыйкырчыга. Кадимкидей, мисалы үчүн сыйкырчы көбүнчө мындай бир нерсе айта кетейин. Азыр чыгып кетпеди интернет, башка ютубтарда мен жолуңду ачып берем, башка кылам, күчтүү табыптым депчи. Аларды жакшы байкап, жакшы көрсөң, кадимкидей бакшы да, сыйкырчы. Көп адамдар, бул укмуш экен деп, ошого ишенип барып алышат. Барып алышат дагы, алардын баягы тузагына түшүп, аларды баягы сыйкырчы алдайт биринчиден. Акчасын соруп алат, 1000 деген акчаларын соруп алат. Алар ошо мен шифа таптым деп жүрөт. Жыйынтыгынан не? Өзү дагы ооруп калат. Ошол сыйкырчы да өзү ооруйт, бир туугандары дагы ооруп калат да. Тукумсуздукка дагы барат ошол сыйкырчы. Ушундай да. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу туугандар, Россияда, Европада, Америкада каякта болбоңуздар, Алла Тааладан алыс болбоңуздар. Алла Таалага бекем ишенип, өзүңүздөрдүн ошол Алла Таалам берген жакшылык бул мусулманчылык да. Ошол неаматты, жакшылыкты эч качан колубуздан чыгарбай, Алла Таалага дагы да жакын болуп, Алла Таалага дагы да мындай сыйынып, намаз окуп, орозо кармап, колуңуздан келсе зекет берип, садака чыгарып, мисалы үчүн пайгамбарыбыздын жолун жолдоп, пайгамбарыбыздын сүннөт санияларын аткарып, ушундай туура эмес жолдорго азгырбай, барбай. Туугандарым, эч качан өзүңүздөрдүн жашооңуздарды бузбаңыздар, акыретиңиздерди бузбаңыздар, ыймансыз өтүп кетпеңиздер. Бул жолдор ыплас жол, шайтан жол. Шайтан Алла Таала Куранда айткан, адамдарды бузукулукка үндөйт деген. Динсиздикке үндөйт деген да. Ал эми Алла Таала адамдарды не? Өзүнө чакырат. Пайгамбарга, динге, туурага, тазалыкка, динге чакырат деген да. Имандуулукка чакырат деген. Ошол үчүн биз ар дайым өзүбүз ким экендигибизди билип, жакшылыгыбызды жоготпой, ошол Ханафи мазхабты бекем карманып, Матурidi акыйдасын бекем карманып жүрсөк, иншалла, Кудай кааласа, баары жакшы болот. Насыбеке, бүгүнкү берген маегиңизге рахмат. Ишиңизге келип болсун. Ал эми биздин көрүүчүлөр, бүгүн биз жиндер тууралуу, сыйкыр жазылган адамдар тууралуу маек курдук. Сиздерге кызыктуу болду деп ойлойбуз. Кийинки эфирлерден жолугушканча саламатта калыңыздар.